Акыйкаттык издеген майор Сабалдыбы Ноокат районунун Көкжар аймактык милиция бөлүмүнүн мурдагы башчысы Тимур Абдисаттар уулу сабалганын билдирди. Ал кече 26 ноябрда ИИМге өзү барган. Ал министрликке кирип бара жатып, Улан Ниязбеков аны кабыл алат деп ишеним арткан. Мен милициянын майору Абдисаттар уулу Тимур мени издөөдө дешиптир. Мен эч кандай издөө болгон жокмун. Мен бүгүн азыр уктум. Азыр угуп туруп эле мына МВДга өзүм келдим. Мына МВДга өзүм келдим. Мына министрге Улан Омокановичке жолугайын деп келдим. Ошого мен эч кандай качкан жокмун. Мен мына ушул жерден кыргыз элим ийгилик, чындыкты күтөбүз, чындыкты кыргыз элим. Кечке мал Абдисаттар уулунун инисине жазган каты жарыяланды. Анда майор министрликке барганда адвокаты келгенге чейин колуна кишен салып, кылмышты иликтөө башкармалыгына алып баргандан кийин оперлер ур токмокко алганын билдирген. Ошол жерде өзүн Арсен Кенекеев деп тааныштырган, бирок кызматтык өрүүндө Кемилов Эмиль Нурбекович деп жазылган жана Мирбек аттуу оперлер менен кошо Саламат жана Айбек аттуу СОБР кызматкерлери көптөшүп ур токмокко алышты. Башчыңдын айтканын кылып жүрө бербедимби деп сабап, ичиме жамбашка катуу тээп, көптөп катуу сабашты. Андан сырткары кийимдеримди да жыртып салышты. Болуп өткөн окуядан кийин Рафа аттуу нөөмөттөгү врач мени текшерип көрдү. 17 ноябрда Тимур Абдисаттар уулу президент Садыр Жапаров менен УКМК башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасаган. Кайрылуусунда ал Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын ошол учурдагы башчысы Талгат Өскөналиевдин басымына даттанып, ал кызматкерлерди министрдин инисимин деп коркутаарын айткан. Ошондой эле кызматкерлерге салык салат деп арызданган. Ички иштер министрлиги атайын комиссия түзүлүп, Ноокаттагы кайрылууну териштирген. Анын жыйынтыгы менен кайрылуу жасаган майор Тимур Абдисаттар уулу, Ноокат райондук милициянын башчысы Талгат Өскөналиев жана дагы 4 киши кызматынан бошотулган. Ал эми Ош облустук милициянын башчысы Нурланбек Буркановго катуу сөгүш берилген. Андан сырткары облустук милициянын бир катар жетекчисине ушундай эле тартиптик жаза берилген. 20 ноябрда интернетте Абдисаттар уулунун кабинетинде тартылган видео тараган. ИИМ бул факт боюнча адамдардын тобу тарабынан пара алуу беренеси менен иш козголгонун белгилеп, Абдисаттар уулунун колунда иштеген 6 милиционер кармалган. Ал эми Тимур Абдисаттар уулу болсо издөөдө экени айтылган. 26 ноябрда милициянын майору муну четке кагып, ИИМге өзү келгенин айткан. Милициянын майору Абдисаттар уулунун бийликке жасаган кайрылуусу боюнча интернетте талкуу токтой элек. Айрымдар системага каршы чыкканы үчүн камалды десе, кээ бирөөлөр милицияны ким коргойт деп суроо салууда. Ички иштер министрлиги болсо бул окуянын чоо жайын ачыктай элек жана Абдисаттар уулунун каты боюнча да маалымат бере элек.